Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу айдоочулар. Биз дагы эле Калинин көчөдө жайгашкан Ош шаарындагы Улан Мырзанын автосервисине келдик. Азыр мына бул чыгарылышта сиздерге жаңы заманбап компьютердин негизинде жасай турган развал схожденияны көрсөтүп беребиз. Кантип жасайт, кандай болот? Буга чейин антифристи кантип алмаштыруу керектиги боюнча Тилек деген мырза айтып берген болчу. Азыр кайрадан Тилек сиздерге развалды кантип жасаттырыш керек, кандай аппаратта жасаттырыш керек. Мына ушул боюнча маалымат бермекчи. Ассаламу алейкум. Тилек, кандайсың? Иштер жакшыбы? Иш болуп атабы? Развалды айтып бересизби? Мына жаңы келди бул автоунаа. Lexus седан экен, маркасы. Азыр мына Ямада, ушул Ямада жасайт азыр развал. Биринчи кезекте азыр эмне айдоочу келип Ямага унаасын коюп бергенде биринчи эмнеден баштайсыз? Ушул аппаратты коебуз. Себеби бул кайсы жерине коюлат? Тормуздун немесине коюлат. Машина нары бери жылбаш үчүн. Тормузга. Развал койгондо машина жылбай туруш керек. Анандай такап коет экенсиз да? Мына тормузду менен сиденьянын ортосуна мындай кылып тормузду каттык басып коюп коет экен. Мына заманбап. Экинчи эмне кыласыз? Желини текшеребиз. Желини? Сиздердики башкача го. Башка жерге барсаң, жел пелини карабай эле, тормузду баспай эле развал кылып коет да. Тез элечи. Негизи булар 2де жүрсө керек эле, 2.1.9 давлениясы. Желини ушул нормалдаштырып алат экенсиздер да, китептегидей кылып. Жели бирдей кылбаса машина бир жакка тарта берет. Балон жейт. Балон жейт. Азыр эми урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу айдоочулар, биз эмне үчүн развал схождения боюнча айтып атабыз? Мына кыш келип калды, сиздер бардыгыңыздар жайкы дөңгөлөктөрдү чечип, анын ордуна кышкы дөңгөлөктөрдү салып аткан учуруңуздар. Дөңгөлөктү алмаштырган учурда сөзсүз түрдө развал жасатышыңыздар керек. Антпесе болбойт. Машина сөзсүз түрдө бир жака тартып кетиши мүмкүн, же болбосо баягы жаңы салган дөңгөлөгүңүздөрдүн бир жагын жеп коюшу мүмкүн. Ал эми бир нерсени мен сиздерге эскертип коеюн. Развалга келгенге чейин ходовойун сөзсүз түрдө законный кылып оңдотуп келишиңиздер керек. Туурабы, Тилек мырза? Ходовой жакшы болбосо развал да жакшы чыкпайт, а? Мына азыр 4-чү дөңгөлөктүн желин давлениясын карап жатат. Бул азыраак окшойт эле, бардыгын 4 баллонду тең нормалдаштырдыңыз да, 2ге койдуңузбу давленияны? Азыр эми баштайт. Азыр эми мына дөңгөлөктөргө аппараттарды кое баштады. Бул эмне деген аппарат? Компьютердин развалы. Ар бир дөңгөлөккө коюлат да. Башкача экен, караңыздар. Мында баскычтары бар, жазуулары чыгып турат. Ар бир дөңгөлөккө коет экен азыр. Алдына да коюп атат. Бул алдыңкы дөңгөлөккө коюлат экен, Мына үрүнгө карап коет экенсиз да? Шайтаны бар экен да мына жерде. Бул жагына дагы коюп атат азыр. 3-чү дөңгөлөккө коюп атат азыр. Ушундай аппаратты. Азыр эми 4-чү дөңгөлөккө коюп атат. Мына развалды мына ушинтип жасайт. Башка жерге барса, эч качан мен развал кылардан мурда автоунаанын дөңгөлөгүнүн давлениясынын желин караганды мен эч качан көргөн эмесмин, биринчи жолу көрүп атам. Сиздер да маани бериңиздер. Мына өзүнүн жолу менен кылат экен. Так, эми тиги 4 дөңгөлөккө сиз аппараттарды койдуңуз. Андан кийин жумуш компьютерде болот экен да? Компьютерде азыр машинанын маркасы. Бул өзү эмне деген аппарат? Компьютер. Лаунч экен, а? Бул германский болса керек аппарат.
Германия совместно Францияда. Так. Бул жерде эмне автоунаалардын маркасын тандайсыз, э? Markası tanıyız. Азыр бул Lexus Lexus ES300. ES300 sedan, э? Sedan. ES300 mына sedan. Жылы kanka? 2003 экен жылы. 2003'e koyuldu. Сөзсүз түрдө мына караңыздар, Lexus унаанын маркасы, анан жылы бүт ушуну тандап өзү менен коёт экен да. Компьютер бардыгыны автоматташтырып жасайт экен. Загорожен луч сенсора номер 1, левой передней Внимание, загорожен луч сенсора. Эми компьютерден тандап алгандан кийин эмне кыласыз? Kapıdan tanımlı olandan keyin qancha gradus qayerga qiyshayganын ушул эме менен жардамында билебиz. Кана, азыр сиз рулду айландырып атасыз да? Бuyakta көрсөтүп турат экен да. Караңыз. Бүт көрсөтүп турат экен. Мына ылдыйда да бар экен, караңыз. Эки компьютер, üstünde bir ekran, aslında bir ekran. Yamada жүргөндө ушул экранды карап туруп иштейт экен да. Айландырып атат бир жака. Бул автоунаанын ылдыйынан ямадагы көрүнүш. Так, эмне болду эми? Мына жакшы цифрлар жакшы дегенди түшүндүрөт. Аха. Бул үстүндөгү эмеси кастер деген баллон параллельность. Баллон параллельность бирдей болуш керек. Бул азыбалары ушу жашыл бар жол жакшы дегенди түшүндүрөт. Красный деген начар дегенди түшүндүрөт. Но бир арка жактын оң жак болгону начар экен. Азыр ушуну жашылга келтиребиз. Аха. Бул алды. Şu arka balon getirdim. Bir arkankı oң жактагы дөңгөлөктө проблема бар экен, а? Ошону жасайсың. Мына компьютер бар жогун аныктап коет экен. Мына жерде инструменттер турат. Азыр жасайт. Негизи бир унааны канча убакытта жасап бүтөсүз? Yarım saat. Максималдуу түрдө bir 10 minutта деле бүтүшү мүмкүн, а? Кээ бир. Мисалы бир дөңгөлөгүндө проблема болсочу. Жасап атат. Азыр оңдоп атат. Мына бул кызыл болгон оң жактагы арканкы дөңгөлөк азыр оңдоп атат. Компьютерде биякта жашылга айланганга чейин мына оңдолуп бүттү. Өзүнүн параметрине түштү азыр. Мына бул автоунаа бүттү, а, Тилек мырза? Бардыгы мына жашылга түштү. Баягы нөлдөлдүн айланасындагы параметрлерде турат экен, а? Плюсу минусу менен. Кызылга түшүп кетпесе болду. Rol dağı түз болду. Рол түз болду. Бар жон Эч жака тартпайт. Мына развалды мына ушундай компьютердин жардамы менен мындай Тилек деген тажрыйбалуу жигиттердин жардамы менен сиздер развал схожденияңыздарды кадовой жасаткандан кийин же болбосо дөңгөлөк алмаштыргандан кийин жасатып кетсеңиздер болот. Тилек мырза, сиз телефон номерлериңизди наизусть айтып койсоңуз, кайсы телефон номерлерге чалып байланышып келсин? 0770 30 55 70. Мына ушул телефон номерлерге сизге чалат сөзсүз түрдө. Түнү күнү болсо дагы биздин айдоочуларга жооп берип коюңуз. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу айдоочулар, сиздер телефон номерлеринде жазып алдыңыздар. Мына бул жерде бул автосервистин дагы бир номери жазылып турат. 0555 50 0094 деген номери. Бул жерге келип сиздер биз буга чейин көрсөткөнбүз автоунаанын мотор майларын кантип алмаштырыш керек, антифристи суу системасын кантип алмаштырыш керек. Мына ушул боюнча маалымат берген элек. Бул чыгарылышыбызда развал схождения боюнча сиздерге маалымат бердик. Бул айрыкча автоунаа айдап жүргөн айдоочулар үчүн пайдалуу маалымат болду. Биздин видеолорду көрүп туруңуздар, класс басып, комментарий жазып, биздин каналды гана көрүп акмалап туруңуздар. Биз сиздер үчүн кызмат кыла бермекчибиз.
Жолуңуздар ачык болсун. Эч качан автоунааңыздар бузулбасын. 4 баллонуңуздар айланып тура берсин. Аман болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.